Айлана чөйрө менен таанышуу сабагы. Өтүлгөн теманы кайталайбыз. Арстан, жолборс, карышкыр, түлкү. Булардын баары жырткыч жапайы жаныбарлар. Коён, зебра. Эми балдар, баарыбыз алдыдагы сүрөттөрдү жакшылап карайбыз. Кандай сүрөттү көрүп турабыз? Кыш мезгилин көрүп турабыз, Азаматсыңар. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз сыйкырчы кыш. Кышында балдар айлана аппак болуп, ак түскө боелот дегенбиз. Кышында бир гана арча карагайлар жап-жашыл бойдон тура берет. Ал эми балдар кубануу менен сыртка жылуу кийимдерин кийишип, оюндарды ойношот. Кыш айларын билебизби? Декабрь, январь, февраль. Азаматсыңар. Кышында кар жаайт. Жааган кардын ар бири биздин көзүбүзгө бирдей көрүнгөнү менен, ар бир жааган кар ар түрдүүчө кристалл түрүндө болот. Жааган кардын түсү гана аппак болуп окшош болот. Балдар, кар жаап, үйдүн чатырына туруп, күн жылыган мезгилде ээрип, кайра күн суутканда муз болуп тоңот. Кышкы суукта бир гана адамдардын жашоосунда эмес, ар бир жаныбардын дагы жашоосунда өзгөрүүлөр болот. Мисалы, жаныбарлардын жашоосунда дагы өзгөрүүлөр болот. Жазында жука тери менен жүрүшсө, ал эми кышында калың тери менен жүрүшөт. Ошондой эле жырткыч жаныбарлардан коргонуу үчүн коёндор дагы мезгилине жараша түсүн өзгөртөт. Келгиле балдар, эми бул сүрөттөн биз кышкы кийимдерди өзүбүзгө алалы. Кайсы кийим ашыкча табабыз? Баарыбыз карап чыктыкпы? Кышында биз кандай кийинебиз? Азаматсыңар. Бул жерде ашыкча кийимдер бар. Баарыбыз кышка даярдандыкпы? Ашыкча кийимдерибиз кайсылар? Азаматсыңар. Эми балдар, баарыбыз кайчы кагазыбызды алып, кар бүртүкчөлөрүн жасайбыз. Баарыңар чогуу мени менен бирге жасагыла. Эми балдар, бизге керек болот ак кагаз, кайчы, карандаш. Энди ак кагазыбызды бетме-бет кылып бүктөйбүз бурчунан. Жакшылап бүктөп алгандан кийин, мынакей эми ашыкча жерин кыркып алабыз. Айтчаттык менен. Мынакей мен кыркып алдым. Ушундай көрүнүшкө келди. Эми кайра дагы тең ортосунан беттештирип бүктөйбүз. Мынакей балдар, көрдүңөрбү? Эми мына бүктөлгөн жериден кайра дагы мына ушуну өзүндөй кылып бүктөйсүңөр. Ушинтип бүктөп алдыңарбы балдар? Азаматсыңар. Эми кайра дагы мына жерден тең ортосунан кайра дагы бүктөйбүз. Мынакей бүктөп алдыңарбы балдар? Эми ушул жерден карандаш менен боеп алабыз, сызган жерибизден кыркабыз. Мынакей. Эми мына ушундай ачык жагын бул жака коюп,
туюк жагына сүрөт тартабыз кар бүрдүкчөсүнү. Ушинтип видеодогудай кылып кар бүрдүкчөсүн тартып алгыла. Эми кыркып даярдайбыз. Шашылбай, этияттык менен уштуу заттарды кармаганда сөзсүз түрдө жаныңарда чоң кишилер болсун. Мынаке, мен кыркып баштадым. Силер дагы жасап атасыңарбы? Азаматсыңар. Мынаке балдар, мен кыркып болуп калдым. Силер да даярдап болуп калдыңарбы? Азыр чогуу биргеликте жазып көрөбүз. Мына меники даяр, ашыкчаларын нары сүрүп коебуз. Мына меники даяр. Силер да даярбы?